Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн кыргыз адабияты сабагы. Жаңы теманы өтөөрдөн алдын Манастын 7 осуятын эсиңерге сала кетсем. Эл журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Улуттук ар намыс жана атуулдук ариет. Арыбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакват дөөлөткө умтулуу. Гуманизм, айкөлдүк кечиримдүүлүк, табият менен таттуу мамиледе болуу. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана анын көздүн карегиндей сактоо. Урматтуу студенттер, мына ушул Манастын 7 осуятын ар дайым жаттап, эсиңерге сактап жүргүлө. Бүгүнкү бизде турган темабыз манасчылык өнөр жана манасчылар. Сабактын планы киришүү, манасчылык өнөр жөнүндө маалымат берүү, белгилүү манасчылардын өмүр таржымалы менен таанышуу, корутунду. Сабактын максаты манас эпосу жана белгилүү манасчылар жөнүндө маалымат берүү, манасчылык өнөрдүн калыптануу жолдорун түшүндүрүү, студенттердин манас айтуу жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, мекенге болгон патриоттук сезимдерин ойготуу. Күтүлүүчү натыйжа: манас эпосу жана манасчылык өнөр боюнча маалымат алышат, белгилүү манасчылар өмүр таржымалын таанышат, улуу манас эпосун даңктоого аракет жасашат. Баалоонун критерийлери: студенттердин тема боюнча түшүнүгү, сабактын жүрүшүндөгү адабий тилдин нормасында сүйлөөсү, берилген тапшырмалардын чыгармачылык менен иштөөсү, манас айтуу чеберчилиги боюнча бааланат. Улуу манас эпосу жалпы адамзаттык маанидеги терең мазмунга, карк көнөрбөс түбөлүктүү руханий дөөлөттөргө эгедер улуу дастан. Кыргыздын көчмөн цивилизациясынын керемети, кенчи, ала тоолук ак калпак журттун көркөм сөз өнөрүнүн туу чокусу. Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу. Жагыпкан улуу манас баатырдын жана анын укум-тукумунун эл жердин азаттыгы, биримдиги жана элдердин достук карым-катнашын бекемдөө үчүн күрөшү баяндалган эпикалык дастан. Көлөмү боюнча теңдеш дастандар жок. Бул дастан Манас семетей сейтек бөлүмдөрүнөн турат. Манас дастанында кыргыз элинин үрп-адат, каада салты, чарбасы, жоокердик турмушу кеңири чагылдырылган. Манас дастанынын айрым эпизоддору 16-кылымда жазылган Мажму ат-Таварих чыгармасында айтылат. Манас алгач жаралганда эле азыркы көлөмүндөгү сюжеттик түзүлүшүндөгү чыгарма болгон эмес. Улам кийинки муундагы айтуучулар, жомокчулар, манасчылар толуктап, мазмунун кеңейтип, байытып, сюжетти татаалдашып олтуруп, бүгүнкү күндөгү деңгээлге келген. Манасчы Кыргызда манас айтуу өнөрүн атайын кесип кылган ырчы акын. Манасчы деген сөз Октябрь революциясынан кийин пайда болуп, терминдик маани алган. Айрым жазма адабияттарда жана карыялардан жыйналган оозеки маалыматтарга караганда, Октябрга чейин, ошондой эле Совет бийлигинин алгачкы жылдарында да манасты айткан адамдар эл ичинде ырчылар, жомокчулар деп жалпы ат менен аталышкан. Манасчы деп адатта эпостун 1 бөлүмүн же 3 бөлүмдү тең толук айткандар эсептелген. Эң биринчи манасчы жөнүндө такталган маалымат жок. Манасчылык кесип качандан бери келе жатканын тагайтуу кыйын. Элдик айрым аңыздарда манас өлгөндө Каникей айткан кошоктогу кийин жомокчу акындар улам өнүктүрүп, улам молуктуруп, зор көлөмдүү чыгармага айландырганы айтылат. Дастанда чагылдырылган тарыхый окуяларды өз көзү менен көргөн, иштерине аралашып жүргөн адамдар тарабынан алгач баяндалганы, аңызга айланганы талашсыз. Мисалы, Манаска турмушка чыккандан тартып, өзүгө болгон окуяларды Каникей баласы Семетейге эскерүү монолог түрүндө баштан аяк узун жомок кылып айтып берет. Алмамбет Манаска келгенге чейинки өмүр жолун өзү айтса, көпчүлүк варианттарда Көкөтайдын ашы Толдой бала кезинде багышты ээрчип жүрүп өз көзү менен көргөн окуя катары баяндалат. Демек, Каникей Манастын ээрдик иштерин кошок түрүндө да,
жомок аңыз түрүндө да даңазалап, ал жөнүндөгү эпопеянын жер алыш башы атында турат деп айтууга негиз бар. Ошондой эле кыргыздарда кеңири таралган уламыш боюнча Манасты биринчи баштап айткан адам Кыркчоронун бири Ырчуул. Ырчуул чоң ырчы катары эл көп чогулган жыйындарда, тойлордо жарчылык милдетти аткарат. Манас баатыр каза болгондо анын каармандык иштерин, эрдиктерин ырчы чоросу Ырчуул кошок кошкон экен. Кийин ошол кошок түрүндө эл оозунда айтылып жүргөн ырларды Токтогул ырчы бириктирип, Манас баатыр жөнүндө бир бүтүн чыгарма түзүп делип айтылат. Биринчи манасчы ким болгон деген суроого изилдөөчү Мухтар Аузов дагы бир пикир айткан. Сагынбай Орозбак уулунун вариантында Жайсаң ырчы деген адам кезигерин эскерип, Манастын алгачкы ырларын ушул акын түзүшү мүмкүн деген. Бул манасчылык өнөрдү аркалоо ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Жараткан тарабынан аян берип туш көрөт. Манасчы болордон мурда ар бир манасчыга өзүнчө түйшүктөр жаралат. Ден соолугунан, уйкусуздук, психологиясынын өзгөрүүсү, ой жүгүртүүсү кандайдыр бир чоң жоопкерчиликти мойнуна алышат. Манасчылардын жакындарынын кебинде мындай дешет. Түндүн бир окумунда алгач кимдир бирөөлөр убада бергенсип, бир нерселерди сүйлөшүп, макулдашканын айтат. Манас айтканда денеси тырышып, кыйналып, көп убакыт токтобой, күйрөнүп айтышы, эриндеринин көгөрүшү, оозу кургап калганда гана токтоп уктаарын билдирген. Демек балдар, манасчылык өнөр кыргыз элинде кылымдар бою жашап, манасчылык өнөрдү барктап, даңктап, кийинки муундарга жеткирүү бул ар бир кыргыз атуулунун милдети. Мурункудан калган сөз, мурас кылып алган сөз, муштун болуп түйүлсө, музду жарчу балбан сөз. Анда эмесе белгилүү балбан сөздүн ээлери менен таанышсак. Кыргыздын биринчи фольклор изилдөөчүсү Рахматуллинин эмгегинде манасчылар жөнүндө мындай деген. Манасчылар эч качан манасты жаттоо аркылуу эмес, алар үйрөнүү жолу менен гана манасчы болуп чыгышат. Бардык манасчыларда сюжет негизинен бир багытта өнүгөрүн белгилеген. Окумуштуулар Манасты кыргыз турмушунун көркөм энциклопедиясы деп аташып, анын кеңири мазмунуна терең идеясына кол жеткизбей көркөм деңгээлине жогору баа беришет. Манастын эл турмушундагы өзгөчө ордун жогоруда эскерилген зор маанисин терең ачып, фактылар менен далилдеп берүүдө бизге бүгүн таяныч боло турган маалыматтар негизинен эки ысым менен ошолордун эмгеги менен байланышкан. Алар улуу манасчылар Сагынбай менен Саякбай. Саякбай Каралаев 1894-жылы күз айларында Ысык көлдөгү Ак Өлөңдүн Семиз белинде кедей адамдын үй бүлөсүндө туулган. Ата-энеси жоош карапайым болгон. Саякбай төрөлгөндөн көп узабай анын үй бүлөсү оор турмуштун айынан элик кууп, Жети Өгүзгө көчүп барып, болочок манасынын балалык күндөрү ошол жакта көл деген жерде өтөт. Карала минип жүрүп өлтүрүп алган асы чыкма атын төлөмөрү үчүн Саякбай 13 жашынан тартып Төлөбай аттуу агасы Экөө Жыкы деген дунганга балай жүрөт. Экөөлөп жалданып жүрсө да эч эле кутула албай коюшат. Акыры Семиз белге качкан эстепте келип, 1916-жылы өркүндө качкан эл менен кошо Сары Жаздын көлүнө барып, унаасы начар жармаштардын катарында калып, мына ошол жерде туруп калышат. Кайрадан эл кайта баштаган мезгилде Караланын үй бүлөсү кайра көлгө келип, Саякбай мына ошол жерде судья болуп иштеген Шпилькевич деген аттуу адамга малай болуп жүрүп калат. Анын өзүнүн эстегени бар. Мени ал судья ата болуп асырап, эне болуп сактады дейт. Демек кыйын мезгилдерде жардам берип, ага жол көрсөтүп, кеңеш берген адам катары белгилүү. 1930-жылдары Саякбай Каралаев манасчы катары коомго белгилүү боло баштаган. 1935-жылдан тартып, андан эпостун тексттерин жаза баштайт. 1936-жылы артисттиктерге өтүп,
1909 жылы Кыргыз ССРнын эл артисти деген ардактуу наам берилет. Кыргыз искусствосунун Москвага өткөн 1-чи декадасынын жана андан кийинки декадалардын катышуучусу Саякбай Манастын советтик кыргыз маданиятын өнүктүрүүдөгү орчундуу эмгеги жогору бааланып, ал 3 жолу кыргыз туу, 1 жолу ардак белгисинен ордендери, медалдар, Кыргыз ССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. Саякбай Каралаев 1971 жылдын 7 майында 77 жаш курагында Фрунзе шаарында дүйнө салган. Сагынбай Орозбак уулу. Алтманасчы Сагынбай Орозбак уулу 1868 жылы Ысык көлдүн күнгөй тарабындагы Кабырга деген жерде туулган. Теги жумгалдык саяк урусунун мойну уругунан. Атасы Орозбак өз мезгилинде мыкты чоорчу, сурнайчылардан болгон. Ал жаш кезинен эле сөзгө шыктуу болуп, ырды куруп айтылгандардын бири болгон. Анын айткан манасы кагаз бетине түшүрүлүп, чыгармачылык мурасында илимдик изилдөөсүнө баа берилип, Алп Манасчы намына татыган манасчылардын бири. Манастын эң негизги артыкчылыгы анын бийик көркөмдүгү, эч бир талашсыз аксиома. Сагынбай Орозбак уулунун айткан Сагынбайдын манасынын дагы бир өзгөчөлүгү анын өз мезгилиндеги улуу манасчылардын дээрлик бардыгын угуп көрүп, алардан сабак алып, улуу манасчылардын алгандарын өздөрүнүн чыгармачылык шыгы менен кайрадан иштеп чыгып, байыркы элдик поэзиянын мыкты үлгүлөрүн бизге жеткизе алгандыгында. 1916 жылы эл менен кошо үркүндө Кытай жергесине барат. Ал жакта Сагынбай манас айтып жүрүп үй бүлөсүн багат. 1930 жылдары дүйнө салат. Манас, Семетей, Сейтек 3 бөлүмүн тең айткан жана кагазга түшүрткөн таланттуу өлкө манасчылардын атын атап алсак: Тоолук Молдо, Молдобаса Мусулманкулов, Шапак Рысмендиев, Багыр Сазанов, Мамбет Жокморов, Жаңабай Кожиков, Ыбырай Абдрахманов. Тоолук Молдо менен Ыбырай Абдрахманов сабаттуу жаза билген инсандар болушкандыктан үчүлдүктүн 3 бөлүмүн тең өз колдору менен жазып, илимий фондо өткөрүшкөн. Тоолук Молдонун үчүлдүгүнүн бардыгы 98703 сапыр, Ыбырай Абдрахмановдун Манас бөлүмүнүн ыр жолдору 17859 сапты түзөт. Манасчылар: Айдар Жанибек уулу, Айтыке, Акылбек, Балык Ооз, Дыйканбай Точубаев. Жогоруда көрүнүп турган бул бардык манасчылар. Булардын ичинен аял кишилер дагы бар. Булардын бардыгы Кыргызстан илимдер Улуттук академиясынын Тил, Адабият, Искусство институтунун алдындагы кол жазмалар фондунда сакталууда. Анда эмесе бул жогорудагы видеону назар салгыла. Манас эпосу кыргыздардын байыркы турмушунун жана тарыхынын энциклопедиясы. Манас эпосу элдик оозеги чыгармачылыктын эң чоң үлгүсү болуп саналат. Айкөлдүн барында Бакай менен Кошой аталарыбыз, данышман көсөмдөрүбүз баатырдын баатырлыгын ырга салгыла. Жоодо бирге үзөңгүлөш болдулар. Болбогонду болду деп ашык айтып жибербегиле деп, Ырамандын ырчууна дайындап, Манас эпосунун эң алгачкы саптарын жаратышкан. Учтан түпкө уланып келе жаткан Манас эпосубуздун орто кылымдан баштап эң алгачкылары болуп, так ушу Ырамандын ырчууна башталган. Андан соң Таңазалы Доорду улап, Жайсаң Үмөт уулу, Токтогул Сейдалы уулу, Ноорус, Чоңбаш Нармантай, Келдибек Барбоз уулу, Тулпар манасчылары Тыныбек Жапай уулу менен Балык Ооз деп эл ичинде айтылып жүргөн Балык Кумар уулу, Назарболот уулу, Чоодан Акылбек, Кыдыралы Кайназар уулу, Токтогул Калманбет уулу, Жандеке Байболот уулу, Кенже Кара Калча уулу, Тоолук Молдо, Залкар манасчылары Чойке Өмүралы уулу, Сагынбай Орозбак уулу,
Дыйканбай Тойчубек уулу Саякбай Каралаевдер. Манасчылары Шапак Ырысменди уулу, Жүгөрү Назар уулу, Кайлуу Сопу уулу, Куйручук Өмүрзак уулу, Багыш Сазан уулу, Актан Тыныбек уулу, Юсуп Мамай, Мамбет Чокмор уулу, аял затынан чыккан атактуу манасчы семетейчилер Сейде Дейди кызы, Сейдене Молдоке кызы, Асаткан Атаналиеваларды Кыргыз эли жакшы билет. Кыргыз Республикасынын электisi Уркаш Мамбеталиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Жуманалиев Асанкан, Назаркул Сейдарахмановдор бүгүнкү күндө улуу көчтү улап, улуу мурас учугун улап, Салимбай Турсунбаев, Таланталы Бакчиев, Дөөлөт Сыдыков, Ырысбай Исаков, Замир Баялиев, Нурбек Талантбек уулу, Үмөт Дөөлөт уулу жана башка манасчылар кыргызымдын манасчылардан уучу кур эмес экенин даңазалап айтып келишүүдө. Мына балдар жогоруда тема боюнча кеңири маалымат алдыңар. Жана слайд боюнча дагы манасчылардан жакшы маалымат алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе койчулук этабына келип калдык. Бышыктоо үчүн мен интервью ыкмасын тандадым. Кана балдар ойлонуп жооп беребиз. Биринчи суроо: манасчылык өнөр боюнча кандай маалымат алдыңар? Экинчи: Совет бийлигинин алгачкы жылдарында манасты айткан адамдар кимдир болгон? Үчүнчү: эмне үчүн манас эпосу ушул күнгө чейин сакталып келүүдө? Себеби барбы? Кандай деп ойлойсуңар? Кыргыз эли башка элдерден эмнелер менен айырмаланып турат? Мына ушул берилген интервью ыкмасындагы мен силерге журналист катары суроо бердим. Силер тактап, жакшылап, түшүнүп, жогоруда алган маалыматтарды бир сыйра кайрадан дагы карап, токтотуп жазып, кеңири талкуулап, андан кийин жоопторун жазып коесуңар балдар. Ал эми ушу менен биздин сабагыбыз дагы аягына жетип олтурат балдар. Үйгө тапшырма манас эпосундагы түш көрүү аяны боюнча маалыматтарды билип келүү. Мында атайын мен силерге түш жору боюнча маалыматтарды бербедим. Себеби силердин изденүүлөрдү мен кааладым. Ошондуктан ушул тема боюнча, ушул жаатта түш көрүү аян боюнча изилдейсиңер. Экинчи, манас эпосунан үзүндү жаттайсыңар. Өзүңөргө жаккан, каалаган жериңерден манас эпосунан үзүндү жаттасаңар болот балдар. Ал эми кошумча маалыматтар мына Сүйүнбай Орозбаков, манасчы дос, Википедиядан ушул мен берилген тапшырмалардын негизинде таап алсаңар болот. Бүгүнкү колдонулган, пайдаланылган адабияттар. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты балдар. Баарыңарга ден соолук каалайм. Кийинки сабакта жүз көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла. Баарыңарга ийгилик каалайм.